Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, куттан күнүңүздөр менен Санат телекомпаниясынын актуалдуу тема аттуу түз эфирдеги кезектеги көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу көрөрмандар, эгер эсиңиздерде болсо, биз Бишкек шаарындагы райондук муниципалдык администрациянын башчыларынын жыл жыйынтыгы боюнча отчеттук көрсөтүүлөрүн сиздерге сунуш кылып келатабыз. Бүгүнкү кесек Бишкек шаарынын Лелин райондук муниципалдык администрациясында мына ушул түз эфирге байланыштуу Бишкек шаарынын Лелин райондук муниципалдык администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Чыныбаев Чынасыл Билалович биздин көрсөтүүнүн мейманы. Чынасыл Билалович биздин көрсөтүүгө түз эфирге кош келиңиз. Биринчиден сизге рахмат, убактыңызды бөлүп ушул элдин алдында жыл жыйынтыгы боюнча көрсөтүүгө келип макулдугуңузду бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдеги сиздер менен биздин ортобузда байланышта камсыз кылчу телефондор 0550 12 82 55 телефону аркылуу WhatsApp номерге чалсаңыздар болот. Лелин районуна караштуу сурооңуздар болсо, ошондой эле жалпы эле муниципалдык тейлөөнүн акыбалы боюнча бүгүн түз эфирде ой бөлүшмөкчүбүз. Эми өзүңүз билесиз, биздин көрсөтүү ушул 2019 жылдын жыйынтыгы кандай болду деп ушуга Бишкек шаарынын мэриясы менен макулдашуу боюнча чыгып жатабыз. Анан негизги эле максат ушул район жылды социалдык экономикалык жактан кандай көрсөткүчтөр менен аяктады. Сөз кезеги сизде, анан телекөрүүчүлөрдүн суроо жооптору менен көрсөтүүнү улайлы. Рахмат. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Сансыз Дүйшөгага. Эми сиз өзүңүз айткандай, 19 жыл Кудайга шүгүр жакшы эле аяктадык. Мына быйылкы көрсөткүчкө токтоло кетсем, өнөр жай өндүрүү жагынан бизде өсүү болду, 100,3%га чыктык. Андан тышкары бюджет бекилгенден бери ошол бир жыл аралыгына коюлган иш-чаралар, максаттардын баары орундалды. Бүгүнкү күндө ошол жанагы эле инфраструктураны оңдоо, соц тармакка бөлүүлөр боюнча кирген иш-чаралардын баарын жыйынтыктадык. 19 жылды чыгаша бөлүмүн карызы жок жаап чыктык. Киреше бөлүгү канча болду? Киреше бөлүгүн айта кетсек, быйылкы жыл 19 жылдын киреше бөлүгү район боюнча ошо райондук салык, мамлекеттик салык инспекциясы тарабынан 1 миллиард 96 миллион деп коюлган. Ана киреше бөлүгүн быйылкы 19 жылдын жыйынтыгы менен 1 миллиард 92 миллионго аткарышты. 4 миллион жетпей калды. Жетпей калдык. Бирок эми бунун дагы өзүнүн жөөлүү кесепеттери бар. Себептери кесеп. Анткени 2018 жылдын ошо 31 декабрь күнү бир юридикалык жак туура эмес бир төлөй турган салыктын ордуна бөлөк салыкка 8 миллион которуп алган. Анан аны ошо жылдын башында 19 жылдын январда кайта кайрып бергенге туура келди. Анан ошонун кесепетинен да. Бирок айтып кетчү нерсе, 2018 жылдын бюджети 1 миллиард 12 миллион менен бекиген. Анын аткаруусу 1 миллиард 40 миллионду түзгөн. Быйылкы жылы биздин ошо киреше бөлүгүнө райондук салык инспекциясы тарабынан 18 жылга салыштырмалуу, фактына салыштырмалуу 49 миллион сомго көбүрөөк чогултту. Бирок тилекке каршы ошондо да цифра өзүп атат, бирок план боюнча 4 миллион жетпей калды. Бирок ал жанагы адреси боюнча которулбай калган каражат түшкөндө аткарылмак экен да, туурабы? Ошол бирден бир кесепет болуп калды. Ошо жылдын башынан себеп болуп калды. Жылдын башынан ошо биз башталганда эле баягы 8 миллионду кайрып бергенде ошо 8 миллион карыз менен баштадык да, ошонун баягы жаап келип аягында ошол 8 миллиондун да 4 миллионун жапканга үлгүрдүк, бирок 4 миллионуна ошо жетишпей калдык да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин түз эфирди максатын дагы бир жолу сиздерге баяндап коеюн деп атам. Биз жыл жыйынтыгы боюнча Бишкек шаарынын Лелин райондук муниципалдык администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Чыныбаев Чынасыл Билалович менен түз эфирде сиздердин алдыңыздарда отчет берип жатабыз. Чынасыл Билалович өзү Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясын бүткөн. Ошондой эле эки кесиптин ээси, Жусуп Баласагын астындагы Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүрүп, юриспруденциялык кесипти алган. Биринчи кесиби боюнча саясат таануучу, политолог. Чынасыл Билалович, эми Мурекил, сиздин басып өткөн жолуңузду мындай жаш болсоңуз да карасам, бир жооптуу, жакшы
биздин азыркы бүгүнкү күнгө туура келүүчү экономикалык бөлүмдөрдө иштепсиз. 1-Май районунда башчынын, акимдин орун басары болуп иштепсиз, ошондой эле Бишкек шаарынын юридикалык бөлүмүн жетектептирсиз да. Мен эмне үчүн булардын баарын айтып атам да? Мынакей жылды биз жыйынтыктадык. Бирок Орекил азыркы учурда негизги басым бул социалдык тармакка көбүрөөк басым жасалып атат. Мына президент өсүп баш болуп, райондо кайсы тармактарда өсүш бар? Өсүш болду 2019-жылы. Негизи эми биз баягы мен биринчи орун басары катары ошол райондо экономика тармагын тейлейм. Анан билесиздер, ошол экономиканын бизде район боюнча 14 тармагы боюнча баягы иштер, өндүрүш жүрүп турат. Ошонун ичинен 4 тармагынан бүгүнкү күндө өсүш бар. 10 тармагында өсүү баягы кичине азайып кетти. Бирок ага карабастан өндүрүштүн аткарылышы бүгүнкү күндө райондун алкагында мен башында айтып кеткендей ошо 100,3% түздү. Быйылкы жылда деле биз ошол өнөр жай тармагынын өсүшү боюнча баягы 100%-тан ашык аткардыңыздар. Канча продукция экспортко кетип атат? Эми азыркы күндө эң негизги эле бизден экспортко кеткен продукцияны айта кетсек, бул баягы биздин ошо Ленин район аймагында өзүңөр билесиңер, эркин экономикалык аймак жайгашкан. Анда 310 жакын субъект катталган. Ошолордун арасынан азык-түлүк боюнча азык-түлүк жаатында ошо экспортко чыккан көп. Бул ун өндүрүү, жанагы даяр макарон продукциясын өндүрүү, сүт азыгын өндүрүү, ошол андан башка мына биздин райондо Лина деген эмерек жасаган компания жайгашкан. Алар да ошо Казакстанга ошо эмеректи экспорттошот. Дагы Кыргыз коньяги да силердеби? Кыргыз коньяги бизде, алар да экспорттойт. Ошондой биздин анан эң негизгиси ошол эркин экономик зонадан кетет бизде. Негизинен ушул өнөр жай тармагында өсүш бар деп айтып атасыз, башында 4 тармак боюнча, районго инвестиция тартуунун абалы кандай? Районго инвестицияны тартуу абалы бүгүнкү күндө да жакшы деп айтсам болот. Биринчиден ошо чет элдик инвестицияга токтолуп кетсек, бүгүнкү күндө 9 айдын жыйынтыгы менен, анткени 1 жылдын жыйынтыгы менен баягы статистика бере турган маалымат чыга элек. 9 айдын жыйынтыгы менен айтсам, 9 айдын жыйынтыгы менен Ленин район аймагына 70,9 миллион АКШ долларындагы чет элдик инвестиция тартылды. Алар негизинен ошол тартылган мамлекеттерин карап келсек, булар Кытай мамлекети, Россия Федерациясы, ошол эле Казакстан республикасы, Түркел республикасы, ошондой жактардан. Булар эми баягы аттарын атап кетсек, чоңдорунан болуп, ошол Coca-Cola компаниясы тарабынан, анан Газпром компаниясы тарабынан ошондой инвестиция болуп атат. Андан тышкары өзүңүздөр билесиңер, биздин өзүбүздүн ички инвестициялар да бар. Аларды айта кетсек, мына өзүңүздөр билгендей, азыр биздин чет мамлекетте иштеген жарандар ошондой коомдорду түзүшүп, өздөрү өскөн же өздөрү жашаган жерлерге өзүнүн салымын кошуп, ошо инфраструктурасын оңдоп, элдин жашоо шартын оңдосокпу деген баягы жагдайда жумуш алып барып атышат. Ошондойлордун арасынан биз ошо санап отчет маалымат чогултуп келгенде 5,5 миллион сомго жакын ошо жеке жактардын, жеке жарандардын же болбосо юридикалык жактардын жардамы менен берилген ошо 5,5 миң сомго жакын инвестиция районго тартылыптыр. Андан тышкары мамлекеттик эмес уюмдар, мына айта кетсек, Күвейт мамлекетинин жок, ошол жана благотворительный фонд деп коет. Ошолор келип азыркы күндө жалпы жонунан бир 10 миллион сом тегерегиндеги инвестиция салып атышат. Агырго жаңы конушунда жаңы жана ФАП деп коебуз биз ошол жерде, эскиче айтканда баягы эмдөөчү поликлиника, медициналык борбор. Анан ошол эле 6,5 миллионго медициналык борбор, ошол эле жанына жана тест жардам кызматынын станциясын салып берип атышат. Абдан жакшы болот экен. Капсула салынып, баягы
баштапкы иштери башталган, Кудай буйрса ошо 20-жылда бүтөт деген ойдо турабыз. Ушундай бир андан башка дагы бизде статистикада жок, мына жарандар өздөрү кылып аткандагы баягы эми ал баягы биздин өзүбүздүн ички жарандар 300 миң, 400 миң, 200 миң сомдук баягы жардам берип аткан жерлер да бар. Жолдорун жасап, үйлөрдүн көрктөндүрүү иштерин кылып, көп кабаттуу үйлөрдүн. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дагы бир жолу эсиңиздерге салайын. Санат телекомпаниясынын актуалдуу тема түз эфирдеги көрсөтүүсүндө Бишкек шаарынын Ленин райондук муниципалдык администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Чыныбаев Чынасыл Билалович жыл жыйынтыгы боюнча түз эфирдеги суроолорго жооп берип жатат. Биздин операторлор менен режиссерлордон суранат элек, түз эфирдеги орток байланышта камсыз кылып койсоңуздар, техникалык неполадка болуп атат. 2020 жылга канча СОС объекти планга кирди? Эми өзүңүздөр жана медициналык борбор жөнүндө абдан жакшы айтып кеттиңиз. Бул мен өзүм Ак Өргөдө турам. Ак Өргөдөгү элдин, Ак Ордодогу керек болсо Арча Бешиктеги элдин бул көйгөйү болчу да, ушул медициналык борбор абдан жакшы болуп турбул. Эми бул азыркы күндө соц объекттердин тизмеси негизи эле капиталдык курулуштун тизмеси бекителек. Өзүңүздөр билгендер 14 январда Бишкек шаардык кеңешинин сессиясы болуп өтүп, анда 20 жылдын бюджети кабыл алынды. Буну да токтолуп айта кетчү нерсе, анткени өзүңүздөр билгендей Бишкек шаарынын бюджети негизи ошо апрель-май айларына барып кабыл алынып, анан баары бекиги чекти. Биздин жумуштар жылдын ортосунда башталып калчу. Быйыл Кудай буйруса ошол тендер аябай кечикчү, тендер аябай кечикчү. Ошон үчүн быйыл мына эрте жылдын башында кабыл алып беришти. Азыр ошол негизинде титулдук тизме бекитилсе, анан дагы баягы жыйынтыгы билинет. Экинчи маселе, сиз өзүңүз айткан соц объект биздин район боюнча азыркы күндө ушул 2 бала бакчанын курулушун киргизип атабыз. Ак Ордодо, анан кийин азыр сизге так маалымат айтып коеюн. 1 мүнөт кечиресиздер. Ак Ордо менен биздин дагы бир Ак Өргө жаңы конушунда ошо 2 садиктин бала бакчанын кире турган ошол бүгүнкү күндө берип атабыз. Планга кирди. Планга кирди. Бекидиби, бекилекпи? Бекилет, бирок биз ошону берип атабыз. Күтүп атасыздар. Муктаж деген ошондойду. Бул эми негизги объектилердин ошо да, социалдык объекттер. Ооба, ошо бар негизи. Мектептердин капиталдык ремонтторунун кошумча анын баары капиталдык ремонтко тийиштүү боло турган баарын биз ошол капиталдык ремонттоо тизмегинин долбооруна бергенбиз. Анан өзүңүздөр билгендей, анын процедурасы баягы Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын сессиясына бекитилип, анан бекитилгенден кийин ошол баягы биз дагы ошо жумуш алып барабыз. Анткени өзүңүздөр билгендей бюджет бүт ошол муктаж объекттерге жетпейт. Анан ошо биздин Бишкек шаарынын депутаттары да ошо бекитип атканда эң керектүү, эң баягы кооптуу болуп тургандарга биринчи баягы орусча айтканда очередь менен ошо беришет да. Ошол бекитилгенден анан эмне үчүн мен ушул социалдык объектилер сурап атам? Себеби эми эл журттун тилеги көбүнчө ушул социалдык объектиге басым жасалып атат. Себеби ички миграция өсүп атат, балдардын саны көп болуп атат. Бала бакчада балдардын саны көп болуп атат. Акыркы жолу кайсы мектепте, анан кайсы бала бакчада болдуңуз? Жетекчи катары. Мен жетекчи катары негизи мен өзүм жана айтып кетпедимби, ошо биринчи башын биринчи орун басары болгондон кийин экономика тармагын көбүрөөк тейлегендиктен ал соц тармак дагы бизге баягы муктаж, бирок күнүмдүк тыгыз байланышта иштебейбиз. Бирок бизде билесиңер ошо гранттык комиссия бар. Ошо биз ошо биздин аймакта жашаган жана жашоочуларды ушундай эле мына соц ушундай билим берүү, медицина тармагын стимулировать этип каражат берүү үчүн түзүлгөн комиссиянын төрагасы мен болом. Анан ошол гранттык комиссиянын алкагында биз ошол 2019 жылды 5 миллион сом караганбыз. Ошол 5 миллион сомго 12 объектке каражат бөлүп бердик. Анын ичинен ошол 4 соц объект кирди да. Анын 2 бала бакча, 2 мектеп. Анан ошолордун жумуш иштери жүрүп атканда ошол декабрь айында эле экен. Ошол иштери кандай жүрүп атат, кандай колдонулуп атат, бюджеттен бөлүнгөн акчаларды ошону текшерүү убагында 64-чү бала бакчага баргам. Бул Акынбаева менен
Манас көчөсүнүн кесилишинен ичине берирээк Орджоникидин жадында. Ошол жакта болгом. Аякта биз ошол бала бакчанын чатырын которууга гранттык негизде баягы 50% ошол бала бакчанын ата энелер коому чыгарды, 50%-ын биз мамлекеттик биздин муниципалдык бюджеттен бөлүп бердик. Анан ошондо барып ошол бала бакчада болгом. Кандай экен акыбал? Бала бакчанын акыбалы жакшы бүгүнкү күндө. Бир кроваттага 2-ден 3төн бала уктаган факты барбы? Жок, андай фактыны көргөн жокмун. Анткени бул бала бакча өзү баягы типтик болуп, типовой болуп ошол баягы жаңы салынган эмес, эски эле немеден экен. Анан мындай бүт ошол эми барып калгандан кийин жасап аткан ишти карап эле ичинде болуп аткан абал, тамагы жана ошол тамак жасаган жерин бүт кухнясын бүт карап чыктык. Мындай таза. Анан ата энелер да мен ошо текшерип барганда ошо балдардын кете турган убагы экен. Ошо ата энелер менен жолугуп сурасак, баягы ошол балдары келип бала бакчада убакыт өткөргөнү боюнча, тамагы боюнча, сиз өзүңүз айткандай эле уктоо боюнча мындай бир нааразычылыктарын айтышкан жок. Болгон жок. Кайсы мектепте болдуңуз? Экинчиси ошол 60 Целинная көчөсүндө жайгашкан 60 азыр так немесин унутуп атам. 58 беле, азыр билбейм. Жок, элестеттим мен, айта берсеңиз. Ошол мектепте болдум эле. Ал мектепке да биз ошол гранттык негизде 60га 40% кылып акча каражат бөлүп бергенбиз. Алардын ошол мектептин ошо тосуп турган баягы забору жок экен. Ошо заборуна бөлүп беребиз. Ошол жасалып атканда дагы биз мен барып өзүм көрүп, жумуштар кандай нукта жүрүп атат. Анан ошол кыдыр убагында мектептин ичине кирип да аякта да ошо балдардын окуу процессине, андан эле билесиңер, 1-класстан 4-класска чейин бизде азыр мектептерде милдеттүү тамак берилет. Ошого кирип ошо ашканасы менен да таанышып, ошо кандай ошол күнү кайсы тамак берилгенин карап көрүп, анан эми бул дагы өзү ошо балдардын жыштуулугу кандай экен? 1 класста канча бала окутат? Эми өзүңүздөр билгендей, балдардын жыштуулугу боюнча проблема бар. Анткени бүгүнкү күндө проекттик кубаттуулугун боюнча алсак, мен эгер точный баягы айта албасам да 51.000ге жакын окуучуга ылайыкталган болсо бизде бүгүнкү күндө. Бизде бүгүнкү күндө 117, 120 миңге жакын, 2,5 эсе ашат да. Баягы ошо кубаттуулук мектептин өзүнүн проекттик кубаттуулугунан балдардын саны. Бирок эми баягы аракет кылып, ыңгайлаштырып азыркы күндө калтырып атабыз. Анан бул эми проблема негизинен ошол жаңы конуштар жакта көбүрөөк, центр жагыбызда азыраак да. Ошо биз ушул азыркы тапта мэриянда коюп аткан, азыркы биздин жаңы биздин мэрибиздин Айсен Өлбековичтин да коюп аткан талабы шаарда кеминде ошо муниципалдык бюджеттин тарабынан 2ден кем эмес мектеп салыныш керек деп. Анткени бүгүнкү күндө мектептин да бала бакчанын дагы саны абдан эле кескин жетишсиз болуп атат. Эми миграция өсүп атат да, ички миграция өсүп атат. Балдардын саны көп болуп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салалы. Бишкек шаарынын Ленин райондук муниципалдык администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Чыныбаев Чынасыл Билалович биздин түз эфирдин мейманы. Темабыз жыл жыйынтыгы. Ленин району жылдын 2019 жылы кандай социалдык экономикалык көрсөткүчтөр менен аяктады. Ушунун тегерегинде сөз көрүп жатабыз. Өзүңүз билесиз, өзүңүз айткандай, экономикалык тармакты жетектеп жатасыз. Бүгүнкү күндөгү райондо эми район чынын айтыш керек, чоң район, татаал район, абдан Бишкектеги бирден бир ош басары ошол жерде жайланышкан. Жаңы конуштардын проблемалары өзүнчө. Анан сиздердин ушул түз эфирден пайдаланып бир суроо сурайын деп атам. Мына бул районго караган жаңы конуштардагы үйлөрдү, жер участокторун инвентаризациялоонун абалы кандай? Бул боюнча абдан калк ичинде абдан чыңалуу бар, көп проблемалар бар, көп жерлер сатылып кеткен, бир участок бир нече кишилерге сатылып кеткен, бир участокто бир нече кысыл китеби бар, ушундуктар бар. Мына ушундай фактылар бар, ушул боюнча инвентаризация кандай болду? Бул боюнча өзүңүздөр билсеңиздер, 2019 жылдын башында ошол
Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан комиссия түзүлгөн 4 райондо ушундай мыйзамсыз же болбосо чири бар жерлерди инвентаризациялоо боюнча. Биздин район боюнча айта кетсек, мына бүгүнкү күндө биздин ушу Ала тоо, Ак өргө, Ак Ордо, Арча бешик, Ынтымак деген чоң ушул жаңы конуштарда инвентаризация болуп өттү. 1700-1800ге жакын жер тилкесин инвентаризация кылышты. Алардын арасынан кээ бирлери баягы токтому чыккандар бар, кээ бирөөнүн токтому жок чыкпай, бирок ошол жерди баягы үй салып алгандар бар. Кээ бир жерлери болсо азыркы күнгө чейин ошол баягы белгисиз да. Анткени алар кээ бирөөнүн колунда баягы нак токтому бар, кээ бирөөнүн фальшивый токтому, кээ бири эчтекеси жоктор да бар да. Анан азыркы күндө ошолордун кимисин мыйзамдаштырса болот, кимисин кандай болсо болот деп ошол архитектура менен мэрияга толук информация берилген. Азыркы күндө ошол карталарын, схемаларын баягы тактоо иштери жүрүп жатат. Инвентаризация бүттүбү? Инвентаризация жок, уланды. Андан башка да бизде мына Кут деген бар, Папеновка бар, да бөлөк жылмастер, бирок инвентаризациянын жумушу уланып атат. Эми бул келип чыккан кесепетин өзүңүздөр билсеңиздер керек. Биринчиден ошол 2005-2006 жылдары жана ошол ички миграциянын көптүгүнөн, мына өзүңүздөр билгендей, мына Калыс Ордо, 1-Май районунан, бизден Ак Ордо, ушундай ТЦ2 өзүңүздөр билсеңиздер, ошондой жерлер берилген биздин район боюнча айтсак. Анан ал берилгенде эми мындай айтканда 100 гектар жерди бөлүп берсе, ошону 25 гектардан ар бир райондун жарандарына бересиңер деп бөлүп берип койгон да. Анан аерден бир шулундардын дагы оюну болгон, ушул 1-Майга Ленин районуна тийиштүү участокторду биздикилер архитектура отургузуп бөлүп келгенден кийин бөлөк райондун немелери бир паласа ашып кирип өздөрүнүн кээ бир участокторун биздин Ленин районунун территориясына отуруп салган, биздикилерден тияк отуруп салгандан, ошондо сиз айткандай 2-3 колдорун. Анан өзүңүз айткандай ошол бир эле жер участогуна Ленин районунан, анан башка райондон кызыл китеп берилип кызыл китеп чыгып атат. Анан кээ бир ортодон жана ушундай шулундар дагы элди алдап, жанагындай фальшивый токтомдорду сатып жиберип, ал 3-чү киши дагы бир орунга келип, ошо мен эйлик кылам го деп жүрүп, анан ортодон ушундай көйгөйлөр чыгып атат да. Эми кандай кылабыз ошолорду? Ал эми инвентаризациянын жыйынтыгы менен бир жыйынтыкка келип анан чечүү жолун сунушталат. Анткени бул маселе оор, негизи айтыш керек. Анткени ушул татаал маселе. Эми аягына чек коюш кыйынбы? Эми бул жок. Экинчи нерсе бар да. Коюлат го чек. Чынасыл Билалович, бул өткөндө биздин Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммед Ишекевич жаңы тестке барбады. Ошондо дагы ошо белгилеп айтты да, мына мунун тегерегине эми тесттин түбүнө чейин үйлөр салынып калды азырчы. Аларды эмне кылабыз эми? Эмне кылат? Эми алар ошол жерде 300га жакын үй жер тилкеси бар, ошо ТЭЦ-2-нин тегерегине салып салган. Алар такыр эле мыйзамсыз, жана сиз айткандай, колдорунда документтери жок азыркы күндө. Перспективада биз тестти иштетебиз деп атабыз. Иштетебиз деп атабыз. Эми бул баягы чечүүчү жолун кеңешип кесип, анан кийин эки тараптын макул болушун кабыл ала тургандай чечим керек го. Бүгүнкү күндө кандай кылып чечилет, так жолун мен айткандан алысмын, анткени абдан эле татаал оор маселе. Мынау көп учурларда эми бул аткаруучулук бийликтин эң төмөнкү эл менен түздөн түз иштеше турган катмары бул айыл өкмөттөрү да. Аймактык территориалдык башкаруунун башчылары, ушул МАПтын башчыларын, МТУнун башчыларын жоопкерчиликтер жөнүндө эмне айткыңыз келет? Райондогу актив кандай? Эл менен түз иш алып баруу кандай? Аткаруучулук тартип кандай? Жогортон барган көрсөтмөлөр эми баягы илгерки Союздун учурундагыдай СК Компартиядан түздөн түз токтомдор барбайт азырчы. Бирок ошондой болсо дагы могу элдин суроо талабы менен иштөөнүн акыбалы кандай? Бирдиктүү терезе деген барбы ушулар боюнча? Эми бул боюнча мындай деп айтып кетет элем. Өзүңүздөр айткандай, Бишкек шаарынын Ленин району Бишкек шаарында эң чоң район. Мына Бишкек шаарынын жарыпы территориясы, аймагы 137 километр квадрат болсо, ошонун 59 квадрат километрин биз Ленин району жайгашкан. Бул бир 3-төн 1-инен да көп болуп атат да.
жарымына кичине эле жетпейт. Анан бизде 6 муниципал аймактык башкармалык бар, өзүңүздөр билгендей. Алардын эми жумушу, эң биринчи жумушу ошол өздөрүнүн аймагында эл менен тыгыз түздөн туз жумуш алып баруу. Бүгүнкү күндө алардын жумушунда баягы штаттары 7-8 кишиден турат. Негизи ошол маптардын жумушуна көп сын пикирлер айтылат, бирок эми анын баары эле баягы туура, баары эле ошол иштебей атат дегенден биз алыспыз. Анткени өзүңүздөр түшүнгөндөй аларда баягы нагрузка чоң. Бирок кемчиликтер да бар. Эми кемчиликтердин эң негизги эле кесепети бүгүнкү күндө бизде кадрлардын сапаттуу кадрлардын астыгынан болуп атат да. Анткени айта кетсем, мына 18-жылдан 19-жылдын ошол башынан баштап декабрь айга чейин ошо 6 мапта 14 штаттык единица бизде вакансия болуп турду. Анткени биринчиден кээ бир вакансияларга кишилер келбейт, кээ бири келип тапшырса 1-2ден тапшырат, жана конкурстук комиссиядан өтпөй калат. Ошондо анан кийин ошол кадр жааты кичине кыйыныраак болуп атат. Анан экинчиден чечүүчү жанагы ошол кыла турган жумушу да абдан көп да. Бирок ага карабастан биз өзүбүз ошол контролдоп маптарды ар дайым ошол эл менен жолугушууларда мына башчынын жолугушуусу болуп турат. Андан тышкары ушул айыл өкмөттөрүнүн отчеттору, кварталдык комитеттердин отчеттору, ошол кварталдык комитеттин башчыларын аттестациядан өткөрүү, ушул иштер кандай? Эми кварталдык комитет бул эми максатка ылайык нерселер да, туурабы? Элдин алдында алар жооп бериш керек. Кварталдык комитет деген бул эми кайра шайлоо деген да бар эле бир кезде. Кварталдык комитет деген бул эми өзүңүздөр билгендей жанагы общественный деп коет. Башталыштагы. Бирок биз буларга ыйгарым кээ бир ошол биздин маптарга тиешелүү, администрация тиешелүү ыйгарым укуктарды баягы контракттык негизде өткөрүп бергенбиз. Анан өзүңүз айткандай, аяка дагы ошол каалоочулар кээ бир жерлерде аз, эл менен тыгыз иштеш керек ар дайым. Бирок сиз айткандай ошондо жана аттестация бул эми биздин кызматкерлер, муниципал маптын кызматкерлери, жетекчилери, алар муниципал кызматкер катары баягы мыйзам чегинде каралган аттестация жанагындай конкурс немелерди өтүп алар турат. Кечирсеңиз бир суроо түшөттү. Чинасыл Билалович, сиздер райондук администрация, райондук ички иштер бөлүмү менен кандай тартипте иш алып барасыздар? Жаңы конуштардагы кылмыштуулук, уурлуктардын саны абдан көбөйгөнсүп баратат кийинки учурларда. Ошо боюнча оюңузду билейин дедим эле дейт. Айнура бирок участогун жазбаптыр кай жерден экен. Рахмат сурооңузга. Биз район ички иштер бөлүмү менен тыгыз байланыштабыз. Ар дайым биздин ошол райондук жетекчилер, кызматтардын жетекчилери менен жуманын экинчи күнү бизде ошол пландык жыйналыш өтөт. Ошондо биз ушул Ленин районунун аймагында коомдук тартип бузуу, коомдук тартиптин абалы боюнча маалымат алып турабыз. Анан өзүңүздөр айткандай, ушундай фактылар көбөйүп атат деген бар. Анткени өткөнкү биздин ошол элдин ичинен суроо берип атат да. Жылдын жыйынтыгы боюнча дагы ошол жетекчилигин дагы ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигинде кылмыштыр. Анан бирден бир ошол негизи деп мына азыркы күндө ушул жанагы 19-жылы ишке кирген кодекстер дагы бир жагдай болуп атат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, азыркы күндө 10 000 сомго чейинки кылмыш кылса ал айыпка тартылып эле бошотулат. Анан ошол себептен баягы ошол чөнтөктөн урдоо фактылары абдан көбөйдү азыркы күндө биздин райондо. Мына алар штраф төлөп коюп кутулуп кетип атат да. Эгер урдаган, кол телефондорду урдашат, 10 000 сомго чейинки болсо ал ошо айып менен эле чыгып кетет экен. Мурдакыдай камап коюу да жок. Ал кишини алып келет, кармап келсе дагы, ал ошо айыбын төлөйт да, кайта чыгып барып эле кайта эле урдап атат да. Мурдакыдай баягы азыркы күндө эгер маалыматы жок болсо, мурда билесиздер, кишинин өздүгүн тактоо үчүн 2 сутка, 3 сутка деп 2 суткага камап койчу эле. Азыркы күндө эгер бир кишинин өздүгүн тактоо үчүн кармап келсе, 3 сааттан ашык эмес, 3 сааттын ичинде ал өздүк
тактоочу документтерин көрсөтпөгөндө булар бирдикти өзүнүн базасынан карайт экен. Анан базадан чыкпаса 3 сааттын ичинде 3 саат өткөндөн кийин булар милдеттүү түрдө кое бериш керек болуп атат. Ушундай бир анан административдик арест да жок, ошол дагы бир көйгөйгө алып келип атат дейт. Бирок бул жаатта да биз талапты катуу коюп, ошол ар бир ошо жума сайын болгон немеде ошол коомдук тартиптин абалы боюнча маалыматты сурап, ишти көзөмөлгө алып карап турабыз. Бул жагында жумуш бар. Иматулла дейт. Бишкек шаарынан Ош базардагы тартипти качан калыбына келтиресиңер? Жаңы Берекет базарынын тегерегинде стихия эмне болуп атат дейт. Эми бул эң көйгөйлүү маселе, мен бирден бир ушул тармакты тейлеген өзүбүздүн маселебиз. Бул эми өзүңүздөр билгендей ушул башаламан соода саттык деп коебуз Ош базарынын айлана тегерегиндеги. Бул эми бир 21 жак эле ошол Кыргызстандын баягы эгемендик алып ошо Ош базар жана жеке менчик колго өткөндөн баштап эле ошол мен чогуу келаткан нерсе бери жагы 20 жыл болду деген. Бун менен да биз абдан мен келгенде эле бирден бир эң негизги ошол жумушумда койгон план негизи ушул башаламан сооданы жоюу болчу. Айта кетсек 19-жылы мобилдик группа түзүлгөн. Биздин кызматкерлерден 2 бала, анан ошол маптардан да бирден бала биз өзүбүзгө бөлдүрүп алганбыз. Күндө саат эртеменки 10дон кечки саат 4-5ке чейин ошол жерде жумуш алып барышат. Бирок биздин да колубуз. Алар эмне кылышат эми? Алар бүгүнкү күндө ушу мыйзамдардын ушунчага алып келип койгон немеси болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол баары эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жерде турбагыла деп, аларды баягы суранып, ошол жерден кетирген болуп атат. Анткени жанагы тачкалар менен келип, столдар менен келип, тротуарларга туруп алгандарды кетирет да. Анткени аларга же бүгүнкү күндө айып каралган эмес, айып сала албайсыз, айып болуп. Же ошол туура эмес соода сатык кылып, баягы жолго чыгып, тийиштүү эмес жерлер соода сатык кылып атканда же сатып аткан товарларын ала албайбыз. Конфискация кылып алып коелу десек. Ошол айткандай күнүмдүк баары эле ошолор менен жакшы айтса жакшы айтып, жаман айтса жаман айтышып, кээде суранып, кээде баягы жалдырап, ушу балдар жүрүшөт ошол жерди тазалап. Анан өзүңүздөр билгендей, эми биздики да жумуш саат 9-тан 6-га чейин, ал кишилер да ошол айлык маянасын ошол убакытка алат экен. Андан кийин чыгып тургула деп биз кеткенден эле кайта баягы. Анан көп да элдер айтат, ошол эффект болбой атат, силер келип куйсуңар, силер кеткенден эле кайта келип алат деп. Негизи айткан туура, биз барда кетип калышат. Анан өзүңүздөр билгендей, бу жерде бүгүнкү күндө биздин кишилер да жетишсиз болуп атат, кызматкерлердин саны. Шансулбек, бул Иматулла деген телегөрүүчү сурап атпайбы, тиги Берекеттин тегерегиндеги стихия деп. Бул эми бүт эле ошол жерде ал Берекеттин тегерегинде стихия бар, Киевская Кулиева көчөсү ошол эң негизги деп аткан. Ошол көчөнүн тротуары. Ошол көчө менен Бешеналиева чейин, Токтогул, Бешеналиева, Кулиева. Бул эми бул Ош базарынын аймак тегерек четинде ошол жакта бир 20га жакын Чүй, тиги Кулиева, андан жада калса даже биздин Ленин райондук сотунун астына чейин кээде чыгып кетишет. Эми бул 3-чү биздин бийлик булагынын өкүлчүлүгүнүн имараттын алдына, Анан аны дагы биз ушундай эле Тайристе ошол барып балдар күндө эртемен туруп ошол жерде дежурство кылышып, ошол жерге тургузбай, жолто кылып эле ошо алганга аракет кылып атабыз. Бирок эми мен ойлойм, ошо биз бул кодекстерге өзгөртүү киргизүү боюнча да өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Эми ошолор кабыл алынып калса, анда баягы жумуш жакшыраак ишинде. Андан тышкары комиссия да түзүлгөн, ушул көрүктөндүрүп, жашылдандырып, эстетикалык көрүнүшүн бир жакшы абалга келтирүү боюнча. Азыр ошол комиссия да өзүнүн ишин аяктап калды. Ошо ойлойбуз да, кээ бир жерлерге биз баягы бак отургузуп, жанагындай жашыл бадалдарды отургузуп койсок, ошол соода сатык кылган жерлерде чоңуна чапарды. Шансулбек, Сатар деген ардагер экен. Быйылкы улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата ардагерлерге кандай мамиле түзүп атасыңар деп сурап атат. Бул боюнча иш-чаралар болуп бекитилип атат 9-майга. Бизде канча ардагер калыптыр? Биздеги бүгүнкү күндө Ленин району боюнчабы? Ленин району боюнча ардагерлердин саны 20-27 ушундай кишилер калды. Жылдан жылга азайып атат. Эми жанагы үйүнөн тейлөнгендер да бар да, Үйүнөн тейлөнгендер. Эми негизгилер жок, ар бир майрам сайын, ар бир ошол неме сайын биз көңүл буруп. Сиздер барып атасыздар да, башчылар. Ардагерлердин совети ошо биздин райондун 2-этажында бир ошол
капталында жайгашкан, өздөрүнүн комната славасы бар, ошол жерде баягы ардагерлердин стендтери бар, өздөрүнүн кабинеттери бар, ошол жерде жумуш алып барышат. Биз алар менен тыгыз байланыштабыз. Анан ардагерлерге дагы арналып ошол быйыл 75 жылдыгы улуу жеңиштин. Ошого карата Бишкек шаарынын бюджетине дагы ошол баягы акча каражаты камтылып бекитилди. Рахмат. Эми бизге берилген суроолор тилекке каршы көп эле, бирок азыр бизге берилген убакыт өзүнүн соңуна чыгып калды, Чыңгыз Асылбекович. Бир эле суроо сурайын, жыйынтыктоочу суроо болсун. Негизинен райондо экономикалык өсүш барбы? Бар. Бир сөз менен айтканда. Бар, Сизге 1 мүнөт эркин микрофон, биздин көрсөтүүнүн бул салт эле. Могу маңдайыңызда камера сиздики. Мүмкүн жетекчилик айта турган сөз бардыр, элге айта турган сөз барбы, жетекчи катары? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биринчиден баарыңыздарды ошо кирип келген 2020 жылы менен куттуктайм. 20 жылы мына буга чейин айткандай 19 жыл кандай болсо 20 жыл андан да жакшы жыл болсун, кырсыгы жок. Ушул жакшы өнүгүү болсун. Көп аста коюп аткан пландар бар. Мен жана айткандай бюджет да убагында бекилди. Эми ошонун баарын жасап жетишкенге даяр бололу. Анан элге да кайрылып кетчү нерсе 2020 жылы ушул элди каттоо боюнча чоң бир кампания жүргөн жатат. Ошого дагы өзүңүздөр жакшы катышып, ушу каттоодон өтүп берсеңиздер деп. Анан эми андан башкасы ушул баарыбыз жапа тырмак ушул районубуздун, шаарыбыздын негизи эле мекенибиздин өнүгүп өсүшүнө ушу салым салсак, кээ бир жерлерде ушундай терс көрүнүштөр болот. Ушул жасаган нерселерди кээ бир жерлерде сындырып талкалап кетип атат. Ошондон да алыс болсок, ушу бири-бирибиздин кылган эмгегибизге, жашаган жерибизге, мамлекетибизге аяр мамиле жасасак. Андан кийин ошо ойлойм, бизде өсүш болуп, баягы туруктуу жолго чыгып өнүгүү болот деп. Рахмат. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Санат телекомпаниясынын актуалдуу тема аттуу кезектеги түз эфирдеги көрсөтүүсүнөн Бишкек шаарынын Ленин райондук муниципалдык администрациясынын башчысынын орун басары Чыныбаев Чынасыл Билалович менен болгон түз эфирдеги көрсөтүүнү көрдүңүздөр. Чынасыл Билалович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерде келген жылдын жыйынтыгы деген жылдын жыйынтыгы. Жаш болсоңуздар дагы мынакей эл башкарып турасыздар. Өзүңүз айткандай Ленин району бул чоң район, масштабтуу. Ошол ишиңиздерде ийгилик болсун. Сиз аркылуу жалпы райондун жалпы эмгек жамаатын, эмгекчилерин куттуктап коюуга уруксат этиңиз жаңырсыз менен. Көрсөтүү ушун менен соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.